Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. 53-чү сабак, 53-ти урок. Кайталоо. Биринчи көнүгүү. Ким, эмне деген суроого жооп берген сөздөрдү бөлүп жазгыла. Здесь, ребята, дана таблица. Ким, кто, эмне, что. Вы должны из первого упражнения выписать имена существительные, отвечающие на вопрос «кто», «ким», и имена существительные, отвечая на вопрос «эмне», «что». Понятно, да? Экинчи көнүгүү. Это самостоятельная работа. Сүйлөмдөгү каталарды тапкыла. Найдите ошибки в этих предложениях. Менин атаң дарыгер болуп иштейт. Получается, мой и атаң, если на конце стоит «ң», носовая, значит, это твой отец. Значит, здесь надо найти ошибку. Вы уже нашли, ребята? Менин атам на конце «м». Дарыгер болуп иштейт. Асель китепканада барды. Здесь будет какое окончание? Китепканага барды. Бишкек шаарынын театрлар бар. Бишкек шаарында театрлар бар. Көчөлөрдө троллейбустар, автобустар жүрөт. Менин үйүм Манас көчөсүндө. Үчүнчү көнүгүү. Сүйлөмдөргө суроо койгула. Напишите вопрос или задайте вопрос к этим предложениям. Биз Кыргызстандын борборунда жашайбыз. Биз Кыргызстандын борборунда жашайбызбы? Кыргызстан эгемендүү өлкө. Кыргызстан эгемендүү өлкөбү? Үчүнчү сүйлөм. Досумдун атасы милиционер. Досумдун атасы милиционерби? Төртүнчү сүйлөм. Кечээ мен апамдын жумушуна бардым. Кечээ мен апамдын жумушуна бардымбы? Мен ырчы болгум келет. Мен ырчы болгум келеби? Төртүнчү көнүгүү. Тоже самостоятельная работа. Бул иштерди ким аткарат? Тапкыла. Значит, тишиңди текшерет жана дарылайт. Бул кто лечит зубы? Бул дарыгер. Чачыңды кыркат жана жасалгалайт. Кто делает прическу? Бул находим. Чачтарач. Бул бут кийимди оңдойт. Бул өтүкчү. Билим берет жана тарбиялайт. Кто учит и дает знания? Бул мугалим. Кооз жана кызыктуу сүрөттөрдү тартат. Кто рисует красивые, интересные картины? Бул сүрөтчү. Музыканы сүйөт. Бул обончу. Комузда сонун ойнойт. Бул кто хорошо играет на комузе? Бул комузчу. Уйкуну жакшы көрөт. Бул уйкучу. Бешинчи көнүгүү. Сөздөрдү дептериңе